Салам алейкум, Аманат Медиа YouTube парақшасының катталуучусу. Бүгүн дагы бир өтө маанилүү маектерден бирин курмакчыбыз. Социалдык тармактарда акыркы күндөрү медресени бүткөн бала сот тармагына, прокуратура тармагына бара турган болсо, ал жакта адилеттүүлүк орнойт деген сөздүн автору Марлен Маматалиев мырза менен бүгүн маек курмакчыбыз. Ассаламу алейкум. Сиз айткандай, ошо бул маселе эмнеден чыкты? Билесиздер, бизде коомчулукта, мамлекетибизде негизи ушул көп жагдайлар ошо эл арасында ишенбестик, ошол эле бийликке болгон ишенбестик, негизи бул жашоого болгон ишенбестик көп эмнеден пайда болот? Акыйкатсыздыктан да. Өзгөчө ошо соттордо. Соттор эми бул адамдар ошо элдин тагдырын чече турган, кандайдыр бир туура эмес маселелер болсо ошону оң туурасына чечип, же болбосо тескерисинче кылмышкерлерди жазалай турган болсо жазалап, же жөнөкөй эле эки кишинин ортосунда бир чечилбей турган маселе болсо ошону акыйкат чечип берсе, мына ошондо жалпы акыйкатчылык орнойт эле да. Бирок тилекке каршы бизде ушул Кыргызстаныбызда канча реформа кылбайлы, дээрлик көпчүлүк убакта, бардык деп айта албайм, дээрлик көпчүлүк убакта ал реформа өзүнүн аягына чыкпай, кайра эле ушул элдердин арасында ушундай наразычылык күчөгөн да. Акыйкатчылыктын орногон болуп келип атат. Элдер аяка барышын билбей, акыркы ушул өзүнүн мындай эч кандай үмүтү деп сотко барса, сотто дагы акыйкатсыздык болсо, бардыгын бир заматта жок болуп кеткен, эчтекеси калбай калган учурлар болот. Эми элде ар кандай проблема болот да. Мына ошондо анан бир ой пикир келип калды. Биз ушул бир топ ушул Кара Балтадагы медресеге барып, ошол жакта окуп аткан окуучуларды көрүп, ал жакта алган билимди, илимди көрүп, анан ошол жерден бир ой келип калган да. Эмне үчүн ушул балдарды ушундай азыркы учурда биринчи кезекте ушул Кудайдан корккон, өзүнүн ырыскысын эмес, керек болсо бирөөнүн ырыскысын тийдирбей турган, урдабай турган, ал эмес казнанын, мамлекеттин казасына колун салбай турган ушундай катуу, күчтүү ыйман орнолсо бир жагынан, экинчи жагынан медреседе эле чочулай берет. Ал жерде бир гана Куран эле окуп өткөн жок, ал жерде бардык башка дагы бир топ ушул Министерство образованиядан кандай программасы болсо тактан ошондой программа менен деле башка предметтерди окутат да. Тилдерди окутат. Ал эле эмес ошол жакта бир топ дагы башка спорт жагында, машыккан жагында да көп мындай адамдын өсө турган принциптерине ылайык бардык жактан шарттын келтирип өстүрө турган, тарбиялай турган мекемени көзү менен көрүп кийин пайда болду да. Ойлоп калдым, эгерде ушундай балдар биринчи кезекте Кудайдан коркуп, эч бир ушундай адамдардын рызкысын алат элем, же урдайт элем, же коррупцияга барып бирөөнүн акчасын алып башка бир адилетсиз чечим албайт элем деген стержени бар балдар ошол жактан чыкса, ага дополнительно, эгерде сот системасы деп сүйлөп калдык, ошол соттор болсо деп ойлодук эле да, ага дополнительно юридикалык академияны бүтсө, университетти кадимкидей эле окуп, кадимкидей эле башка балдардай эле окуп бүтсө, андай бул жагынан эң күчтүү юрист катары чыкса бир жагынан, экинчи жагынан жүрөгү ошол Кудайдан корккон бир адам болсо, анда ушул биздин сот системасында акыйкаттык келе берет деген ушундай ой пикир келген да. Ошонун алкагында сүйлөгөн сөзүбүз эле, бирок чын айтыш керек, жакшы кабыл алгандар да болду, туура эмес кабыл алгандар да болду. Бирок соттун ушул системасындагы жетекчилер туура кабыл алып, ойлонуп калышты, жана бул жаатындагы реформалар жүрүш керек экен деп бир процесс башталды да. Жөн туруп калган жок да.